Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. Жалган Курандын 19. Тиленүү. Ал иштейт. Кимдир бирөө туура айткан. Намазды шылдыңдагандар бул дээрлик ага эч качан жетиштүү аракет кылбагандар. Мен агностик үй-бүлөдө чоңойгом. Биринчи жолу тиленүүгө аракет кылганда өзүмдү жараксыз сезчүмүн. Жашоомдо кандайдыр бир жогорку күчтүн аралашканын билчүмүн. Антпесе мен кантип соо-туура алмак элем. Бирок албетте ал менин тиленүүлөрүмдү уккусу келгенине ишенген жокмун. Мен каалаган нерсеге ээ болгон адамдар тиленүүнү, программаны ишке ашыруунун абдан маанилүү бөлүгү экенин айтышты. Ошондуктан мен баштаган ишимди өжөрлүк менен кылып жаттым. Күнүмдүк тиленүүгө берилгендик менен мен өзүмдүн дүйнөдөгү ордум менен тынч жана ыңгайлуу болуп калганыма таң калдым. Башкача айтканда, жашоо жеңилдеп, күрөш азайган. Мен дагы деле менин тиленүүлөрүмдү ким же эмне угуп жатканын билбейм. Бирок мен аларды айтууну эч качан токтотпойм. Анткени алар иштейт.